Кадамжайдын Актурпак айыл аймагына караштуу Миңчинар айылынын 21 жаштагы тургуну Алина Исакова баткен көрүүчүн чет өлкөлөргө экспортко жөнөтүп жатат. Анын айтымында Кыргызстанда биринчи жолу 15 миллион сомго көрүүчүдү кайра иштетүүчү жабдыктарды сатып алууда. Жаш ишкер айым агрардык бизнестеги көйгөйлөр, басып өткөн жолу жана алдыга койгон ой максаттары менен бөлүштү. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Мен өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, мен Баткен облусунда Кадамжай районунун Миңчинар айылында төрөлгөм. Ошол жакта өсүп, жанагындай күрүч талааны көрүп өскөм да. Атамдар да мындай үй бүлөбүз дагы баары эле туугандарыбыз дыйканчылык менен алектенет эле. 2003-жылкы болом. Азыркы учурда 21 жаштамын. Бирок Кадамжайда окуп, ошол жакта да өсүп калгам да. Кадамжайда ошо атам жумушу болгондугу үчүн ошол жакка барып туруп, ошол орус мектепте окугам. Анан 9-классты бүтүп эле колледжге тапшыргам, Ош мамлекеттик университетине. Ал жакта болсо мындай биринчи студенческий күндөр ошол жакта башталган да. 15 жашта болчумун. 15 жашта болуп эле мындай өз алдынча жашоону баштагам да. Кадам таштап дизайнер одежды, кийим дизайнерине окугам. Бизнестин башаты боюнча айта кетсеңиз. Мен ошо окуп жүрүп эле ар кандай тармакта иштеп жүргөм да. Ошо 15 жаштан, 16 жаштан баштап иштеп баштагам. Биринчи отельный бизнесте ресепшенист болуп, ошондой мындай бирөөгө эле иштеп жүргөм да. Анан 2022-жылдан баштап өзүм мындай мурунтан эле кыялым болчу да, бизнес-леди болом. Мен мынтип ушундай тармакта да өнүккүм келет депчи. Жанагындай видеолорду, кинолорду көрүп калгам да. Американский кинолордо бар го, сонун кинолошуп туруп жүрүшөт. Анан мен дагы ушундай болгум келет деп кыялданчумун. Ошондо анан биринчи кадамымды фруктовый стаканчиктен баштагам да. Фруктовый стаканчик баштап эме кылып, сатып жүрүп, анда новостройкада жашачубуз. Лифт вообще иштебейт эле да. Ошентип жүргөм. Андан соң ошо 2022-жылдан эле организация тармагына да кызыгып калгам да. Кызыгып калып, ошо новостройкада свет өчө бергенден жанагы фруктовый стаканчик бизнесим токтоп калган. Анан организация тармагына өткөм, обученияларды алып, организатордон окуп, ошону менен кошо иштешип, кийин өзүм агентство ачкам. Агентство ачып туруп, ошол тармакта өнүгүп жүргөндө мындай параллельно дагы ишкердин колунда ассистент болуп иштечүмүн. Ассистент болуп иштеп, оказывается, ошол эме мага чоң түрткү болуптур да. Бизнеске кызыгуумду күчөтүп, билимим дагы ошол жактан алгам да көбүнчө. Бизнес тармактачы, инвестициялар боюнча деле. Анан ошентип жүрүп эле 22-жылдын аягында агам каттуу ооруга мындай каттуу ооруп калган да. Анан 6 ай больницада жаткан. 6 ай больницада жатып, ошо 2023-жылы июнда каза болуп калган. Биз үчүн мындай эме болгон да алчы. Ооба, оор жоготуу. Анткени кичинелигимде да 13 жашымда атам жоготуп койгонбуз да. Атам жоготуп коюп, ошол байкем жоготкондо, агам жоготкондо мындай эң биринчи оюм эле жаш кыздарын ойлогом да. Эми кичинекей кыздары бар, алар кантип эме болот, жеңем эмне болот, үйдөгүлөр эмне болот деп, ошентип өзүм жашыма деле карабай, мынтип эме болот экенсиң да. Апаңды ойлойт экенсиң, үйдөгүлөрдү аларга поддержка берип атып, аларга мотивация берип атып, өзүң эме болуп кетесиң. Мындай өзүң күчтүү болосуң, анан сага поддержка жок да. Эң кичүүсүмүн да мен үй бүлөдө, анан өзүң ушинтип жүрөсүң, эме кыласың. Ошол нерсеге көнүп калыптым да мен. Өзүмдү кичинелигимден, жаштыгымдан эле мындай эптеп, биз жакта айткандай тың кыз болгонучу. Анан ошону жүрүп, бирок ар дайым мындай агамдарга таянат элем да. Эми атам жок болсо деле мындай агамдар бар. Ошолорго эме кылам, ишенем депчи. Бирдемке болсо, сырым болсо деле, же кыйынчылыктар болуп атса деле ошолорго айтам деп. Ошону жүрөт элем. 4 бир тууганбыз. 2 агам, 1 эжем бар. Анан ошентип жүрүп, кийин жаман мындай эме болот экен, кыйын болот экен. Бир тууганын жоготкончу.
Андан соң ошо үйдөгүлөр чакырышкан. Мен анда иштеп жүрөт элем да. Иштеп жүрүп кийин өзүм дагы өзүм жоготконсуп болуп кеткем да. Үйдөгүлөр чакырып анан мага айткан: "Алина, ушундай болуп атат. Мен билесиң, чоң агаңдын дагы өзүнүн иши бар. Эжең банкта иштейт, ал үй бүлөсү бар" деп ошонткенде анан "Не кылайлы анда, компанияны жаап салайлыбы" деген. Анан мен турам дагы шокмун да, жанагы эмеденчи, кантип эле жаап салабыз депчи. Эми эле башталып аткан да, ал мындай бренд кылам, идеясы сонун болчу да. Анан мен айтып атпаймынбы, "Эмнеге жабасыздар" депчи. "Эмнеге жабасыздар" десем, "Эч ким уланта албайт да, кантип эме кылабыз, же сен улантып кет" деп мындай өздөрү айтышкан да. Мен болсо түшүнбөйм, мен коркуп кеткем да, жаш кызмын, эмне кылышты билбейм, 20 жаштамын да мурунку жылы. Анан кантип улантам, эмне кылам деп айтсам, анда жабабыз, либо улант деген да. Баткенге кетип калгам, айылга кетип калып, ошондо эсимде бар. Тала болчу, талада жумуш как раз сезон болуп атып, анан отурам да, мынтип отурам дагы, и жана жумушчулар иштеп атат, дыйкандар иштеп атат, ошону турат. А мен карап отурам да, ыйлап атам да. Ыйлап атам дагы, эмне кылышымды билбейм да. Эмне кылыш керек, кайсыл жака барыш керек. Бул мындай мен колумдан келеби деген да, өзүмө дагы ишенич жок болгон ошондойчу. Колумдан келеби деп туруп, сураштырып, ар ким менен сүйлөшүп, анан чындап өзүмдүн эмне үчүн агам эмне үчүн кылып атканын түшүнүшүм керек деген да. Бул ишти эмне үчүн баштады вообще? Максаты кандай болгон деп ошону түшүнгөндө, анан мүмкүн улантып кете алам деп өзүмө ошентип эме кылып, анан билип сураштырсам, мен мурун өзүм деле билет элем. Өзбекстан, Тажикстанга күрүчтү биздикин сезонда алып чыгып туруп, өздөрү там производство Өзбекстан, Тажикстан деп чыгарчу да биздин күрүчтөрдүчү. Алып өздөрү экспорт кылчу. Анан ошол ситуацияны билгенден кийин агам дагы именно ошол ситуация мындай түрткү болгон экен да. Эмнеге биздин өзүбүздүн күрүч жок депчи. А менде мындай кийин шаарда жүргөндө деле көрөсүң да, байкайт болчумун да, мындай упаковкада сонун болуп башкалардыкы турат да. Биздики болсо баягындай развеске барганда ошондой эле болуп таштар менен же базарларда эле сатылчу да. Анан ойлогом, ошон үчүн бул мындай ушунчалык элге, жерге күйгөн адам болчу да. Эмнеге чыкпайбыз? Качанга чейин биз өзүбүздүн күрүчтү берип, анан башкаларды карап отурабыз? Биз кылбасак эртең башка бир мамлекеттен келип туруп, анан өздөрү мындай бренд кылып чыгарышы мүмкүн да, биздин күрүчтөрдү, Өзгөндү, Баткенди кылып туруп. Ошол жерде мындай суроо бергем өзүмө. Эгерде сен азыр ушул нерсени улантып кетпесең, эртең магазинде же башка жерде башка бирөө кылып, башка өлкөдөн келип ушул нерсени кылганына, өзүңөрдүн күрүчүңөрдү кылганына чыдайсыңбы дегем да. Чыдайсыңбы дегенде мындай сразу ответ жок деген да. Бул нерсени кылыш керек деп. Анан мындай өзүмө ишенимимди күчөтүп, ушул жумушту улантканы мындай биринчи кадам таштагам. Анан башында бизде кандай кыйынчылык болот экен, Кыргызстанда кыздарга ишенбейт экен. Кыргызстанда кыздарга, особенно жаш кыздарга ишенбейт экен. Башка тармак болсо деле мүмкүн ишеничи мүмкүн эле да. Азыр из-за того, что агросектор болгон үчүн мындай сен жашсың да, тем более кызсың деп башкалар эмес, өзүмдүн туугандарым дагы ишенген эмес да. Анан ойлой берчүмүн, эмнеге мындай кылышып атат, эмнеге булар мындай отношение кылып атат мага депчи. Тоготпогондой болот эле да. Бир жака барсаң деле, чуркасаң деле эч ким тоготпогондой болуп, биринчи анан ошо Баткен департаментинен бизге сунуш келген, выставкага, көргөзмөгө катышып көргүлө депчи. Бул деле брендтин таанымалуу болушуна бир мындай чоң кадам болот деп ошенткен эле макул деп Бишкекке келгенбиз ошондо күзүндө. Мурунку жылы күзүндө. Анда баарыны кол менен тазалачубуздан ошо биринчи упаковкаларды даярдап, наклейкаларын жабыштырып, өзүбүз алып келгенбиз анан. И каптарды алып келгенбиз, 400 килограмм болчу ошондо. Анан адамдар келип көрүп, биздин Баткен күрүчү деле ушундай упаковка болуп чыгып калдыбы деп сүйүнүшкөн да. Анан бизде бул ташы жокпу анан дешет да. Жок, эже тазалап чыкканбыз, түнү менен отуруп тазалачук. Апам, мен, жеңем болуп,
Анан бул жакка келгенден кийин өзүм дагы мындай жеңемдер менен тазалай турган болгом да. Тааныштарым менен тазалап, даже досторум жардам берчү мага. Ушул бизнес жалпы эле үй бүлөлүкпүчү, инвесторлор да тартылганда? Бул бизнес үй бүлөлүк болгон, бирок биринчи инвестицияны тартканбыз. Ушул жылдын башында, 24-жылдынчы башында 350 000 сом инвестиция болгон. И то аны апамдар киришпейт эле да. Анча киришпейт, жардам берсе жардам берет, бирок мынтип толук эле мындай киришпейт эле да. Анан инвестиция табыш эле мен өзүмдүн инициативам болгон да. Мындай карасам сырье алып коюш керек, күрүчтү алып коюш керек, дыйкандардан алабыз да биз. Основной акча жетишпейт. Мындайча айтканда, бүт нерсе токтоп калган да. Бүт нерсе токтоп калган. И башынан возобновление кылып, элементарно даже сертификаттарга, башка эмелерге да төлөш керек эле да. Штрих-код бар, упаковканын. Ошого да жылына төлөнөт да. Ошонун башынан төлөп, баарын төлөп, анан документацияларды кайрадан возобновление кылып, кийин мага өткөрүшүп, азыркы вот 350 000 сомду инвестиция кылганда сразу закуп кылганбыз да. 350 000 сомду инвестиция кылганда өзүм таанышым инвестиция кылган. Оптом бизден алган байкечи. Ошол ооба, бул жакты эле закупать этип, анан мен сен аракетиң көрүп атам, хорошо, давай сүйлөшөлү деп эме кылган. Биринчи инвестиция 350 000 болсун дегем да мен. 2 тонна күрүч алсак, калганы болсо акырындан да түшкөн пайдасынан ала беребиз депчи. Анан жетпей калса дагы мүмкүнчүлүк барбы, сиз кошуп бере аласызбы дегем да. Ошентсем хорошо деген. Ошентип таанышым инвестиция кылган. Анан биринчи 70-30%га сүйлөшкөнбүз. Договор түзүпчү, мындай сүйлөшүп. Анан анда договор деген нерсени эле билбейчү экенмин менчи. Мындай түзүш керек дегендичи, анан мындай сөз менен эле болуп кеткен да. Сөз менен болуп, анан алганбыз. Ошентип алып, барып Баткенге закуп кылгам өзүм. Барсам туугандарым мынтип карашат да, сен каяктан акчаны алдың депчи, мындай башкача карашат да. Анан мен айттым, ушундай таанышым бар эле, ошондон инвестиция алдым десем. Анан деп эле коюшкан. Ладно, кылсаңар эле болду депчи. Анан келип туруп, эң мындай кыйын процесс ошондо башталган да. Бишкекке келгенде эч ким жок да бул жакта. Эч ким жок. Өзүң жанагындай барып туруп, өзүм доставка кылчумун, өзүм таратчумун, өзүм менеджер, өзүм торговый агент, бүт баарын өзүм кылчумун да. Барып туруп 1 килограммдан салып алып, ошол жана Инстаграмда видеолорумда калып кетиптир да. Салып алып, кафелерге барып таратчумун. Ошону бүт баарын мынтип алыңыздар, мынан жеп көрүңүздөр, анан жакса заказ бересиздер депчи. Склад табып туруп коюп койгонбуз күрүчтү. Күрүчтү тапканбыз дагы, бар бирине предлагать этсем, ошол жакта анан жанагындай кыйынчылыктар эми башталган да. Баары жок, силердики таш менен да, бизди дыйкандар алдап кетчү да дейт да. Мындай бизди дыйкандар алдачу, сен да алдап кетпейсиңби депчи. Ишенич жок да адамдарда. Анан мен айтам, жок, биз мындай ушинтип бренд кылып чыгарайлы деп атабыз, мындай кылып атабыз десем, жанагындай оптом алгандарга да барып айтсаң, Өзбекстан, Казакстандын күрүчтөрү тизилип мындай болуп турат, а биздики болсо вообще жок да. Мелкий оптовиктерде эле бар экен да, базарлардачы, а крупныйларда жок экен. Анан ошондо карап туруп мынтип ойлочумун да, биздики качан ушинтип чыгат экен депчи. Анда биздин кабыбыз еще 50 килограммдык кап биринчиден, таш менен экинчи көйгөй. Анан үчүнчүсү бул жанагындай ак эмес күрүч депчи, тез пишпайт силердики деп ошенткен да. Хотя биздики таңгакталганда ошондой таңгакталат, өзгөчө даамды берет да. Не шлифованный деп аталат ал күрүчтөрчү. Азыркы учурда ошол Бишкектеги кафе ресторандарда кайсы кафе ресторандар силердин күрүчүңөр менен ашпашат? Азыркы учурда биз ошо кафе, чайхана, ресторандар менен сотрудничество эткенде 20дан ашык Ош менен Бишкекте. Анан Даян. Ош менен Бишкекти кошкон да? Ооба, Ош менен Бишкекти кошкондо Бишкекте в основном жана Даян, Алтын казына дегендер бар. Ошто Ак турпак деген чайханалар бар, дагы көптөгөн да. Андан сырткары биз магазиндерге дагы чыгып баштаганбыз. Кичинекей магазиндерге, чоң магазинге чыккан азыр каражат деле жок, бирок акырындан уже пландап жатабыз да. Ушул жылдын аягында же кийинки жылдын башында уже чыгып баштайбыз депчи. Жылына канча тонна же килограмм
сатасыздар ошол кафе ресторандарга Ооба. өзүнө? Жылына кафе ресторандардын өзүнө ал айына айтышы мүмкүн. Айына айтканда мындай 2 тонна, 3 тонна ошондой кетет да. Кафе ресторандарчы. Андан сырткары магазиндерге таратканыбыз тоже ошондой чыгат. 5 тоннага чейин жетет да айына. Ошо. Анан кийин азыр ошол маселеде биз дыйкандар менен иштешип атпайбызбы? Ал өзгөчө кыйын экен да, мындай. Өзүнүн процесстери бар экен. Алар менен деле иштеш кыйын, бирок чоң атамдын ошо ак жубасы таңгактоочу жери бар болгондо үчүн биз местасынан алабыз да. Местасынан күрүчтү алганда күрүч мындай аралаштырып койбойт. Жана ортосуна жаман сапатындагы башка сортун кошуп, үстүнө мындай жогорку сортун кошпойт да. Мүмкүнчүлүк болбойт аралаштырганычы. Азыр биз ошо таш тазалоочу аппарат заказ бердик Кытайдан. Топтоп жүргөн акчабызга да. Топтоп жүрүп, анан октябрь айында, башында, октябрдын башында биз 5 миллион сом инвестиция тарттык. Тоже мындай уже крупный инвесторлор менен да. Ошентип иштеш баштадык. Ошон үчүн дагы инвестиция тартканыбыз бул экинчи инвестициябыз болуп атат да. Буга чейин 350 миң сомдон баштаганбыз. Экинчи инвестиция 5 миллион сом. Аны биз уже башкача эме кылып колдонобуз да. Биз жана магазиндерге чыгууну. Мурункусунда чисто оптон башталганы, азыр болсо эми магазиндерге чыкканы да. Атайын таш тазалоочу аппарат алдыртып атабыз. Ошол баасы канчадан келди? Ооба, баасы 5 миң доллар. 5 миң доллар болду, полностью там доставкасы менен келиши менен. Майда таштарды да тазалайт. Ооба, биздики болсо чоң таштарды деле тазалайт да, жанагы жабдыктарчы. Азыркы учурда ошол биз заказ берген оборудование бул 99% тазалайт да. Бүт мелкий, кичинекей таштарын да тазалап чыгат. Андан сырткары биз жанагы чуркап жүрдүк да, мен түшүндүм, то что инвестиция алгандан кийин мынтип оптом эле продажа кылып жүрсөк болбойт. Хоть кийинчерээк мындай көтөрүлсөк дагы, бирок сапаттуу күрүч менен көтөрүлөлү, бренд кылып, мындай сонун кылып чыгалы деген максатым болчу да. Мындай убакыт созулса деле, главное сапат деп. Анан ошондо проекттерге чуркап баштадык. Организацияларга барып айтабыз, биз ушундайбыз, биз мындайбыз, биз дыйканчылык кылабыз, анан ушундай кылабыз деп айтсаң, анан баары эле мынтип карап турат, бул жаш кыз экен дейт да. Жаш кыз экен деп мынтип ишенишпеди да. Ишенишпей кийин вот Агровей деген компания менен мурун агам дагы иштешчү экен, айтып көрсөтүп келип жардам берипчи. Анан ошо Агровей менен Аристин колдоосунда бир долбоор ачылган. PR2 дегенчи. Мурунку жылы дагы кылышкан экен, бул жылы дагы кылышаптыр. Ошого катышкыла деп колдоп башташты. Ошо Агровейдин жетекчиси аял, айым да, Кайыргүл эже ушул. Анан өзү дагы колдоп, давайте, Алина, кылыңыздар деп ошентип колдоп баштады эле. Документтер турлап, баарын эме кылып даярдап, бир адашпасам 6-8 ай чуркадык да. Бүт баарын даярдай эле депчи. Даярдап кылалы, проект жаздык, бизнес-план жаздык, баарын айтып бердик, көрсөттүк. Канча жерге киргиле чуркагыла деди, анын баарын кылып, аягында ошо Баткен области боюнча биринчилерден болуп биз өттүк да. Ошо отбордончу. Отбордон өткөндө 180 миң долларга бул бизнес-план жазганбыз. Жабдыктарды, техниканы алууга. Ошол проектибиз өттү, буйруса. Куттуктайбыз. Рахмат, чоң. Негизи эле ошо Ак Турпак айыл өкмөтү күрүчү менен белгилүү го. Анан ошол жакта өстүрүлгөн эң эле баягы жогору сорттогу деп аталат. Ошол күрүч Бишкекке чейин жетпей эле ошол канчалык деңгээлде. Ошондой ситуация бул болуп келген да. Бул окуя болуп келген. Канча жылдан бери. Бул ошо Тажикстан границасы жабылганга чейин болгон. Анан азыр деле болуп келет да. Биз ошону менен күрөшүп атабыз. Чыкса деле Кыргызстандын бренди аркылуу чыксын. Чыкса деле ошо Кыргызстандын Ак Турпак күрүчү деп чыксын. Анткени бренд менен болгондо биз капты деле жанагындай бренд кылып, упаковканы деле бренд кылсак, аларга уже мындай выгодасы жок болуп калат да.
кайра аны чечип кайра эме кылып өздөрүнүн брендине упаковка кылган, бул выгодный эмес болуп калат. Ошого биз умтулуп атабыз, өзүбүздүн күрүчтү кармап калып ата мекендик өндүрүштүн ата мекендик бренд аркылуу чыгарышкан. Анан буга чейин 3600 гектар эгилет Баткен областындачы. 14 000-15 000 тонна жылына болот күрүч. Анан ошонун эми элестетиң 70-80% мурун башка өлкөгө чыгып кетчү да ошентип сезондо. Азыркы учурда ооба 20% Кыргызстанда, и то бизге Бишкекке чейин жанагы дөзере жайдары деген сортту жетпейт. Ошко деле жакшы жетпейт өзү. Оштон деле заказ берип алдырышат да, ошо дыйкандардын өзүнүн. Ошол бизде жана эң арзан сорттор, жана алянга, башка сорттору базарларга келчү да. Кыргызстанда жок да башка күрүч. Өзбекстан башка Россияга чыгып кетет, бүт баары өзүбүздө калбай калат. Жакшы мындай сапаттуу күрүчтөрчү. Анан ошол ситуация азыркы учурда 3 жылдан бери, 2 жылдан бери оңдолуп келип атат да. Акырындан адамдар деле билип баштады. Ушундай сорт бар экен да депчи. Бул көлөмү көбөйө турган, сонун даамдуу экен, неге биз мурун билген эмеспиз деп. Анан Бишкектен менден сурап калышат да. Өзүңөр жеген күрүч бар экен го дейт. Өзүңөр барган, өзүңөр эле жейткенсиңер, ал өзүңөргө өстүрөт экенсиңер дейт. Анан мен айтам да, жок, өзүбүзгө өстүрбөйбүз, анан башка мамлекеттер алып кетип калат десем, анан эми ошону чыгаргылачы дейт. Биз азыр маркетинг тараптан дагы чыгарып баштадык да. Реклама кылып күрүчтүчү. Биринчилерден болуп, буга чейин күрүчтү реклама кылган эч ким жок болчу соц тармактарда. Анан азыр биринчилерден болуп, ошо биз чыгарып баштадык. Өзүбүздүн күрүчтү баары билсин деген максатта. Биздин Кыргызстандын күрүчү ушунчалык мындай башкача да, өзгөчө. Өзгөчө элитный сорттор бар. Баарынан кымбат сорттор бар. Ошолордун баалуулугун өзүбүз эле кетирип салганбыз да. Азыр акырындан ошол ситуацияны оңдоп, өзүбүз чыгарып баштадык. Ошол жеринде Каданчайдын өзүндө ошол күрүчтү отработка кылып чыгарасыздар, анан калдыктарын боюнча айта кетсеңиз, канча калдыктар баягы заманбап Ооба. Атамды жаштыгымдан эле жоготконум үчүн мындай айылга барганда көп байкайм да. Балдарын тыштап кетип калышат да, особенно Москвага, башка өлкөлөргө кетет, мигрант болуп. 80% бул миграцияны айылдын тургундары кетет да. Ошондо мындай ойлоно берип жүрөгүң ооруп кетет да, жана балдарды көргөндөчү. Бул туугандарына тыштап кеткенде бизде кандай кылат? Мээрим жок. Ата-эне төккөндөй мээрим жок да. Анан өздөрү эле иштетишет да, мындай үйдө мынаны кылып кой, аны кылып кой депчи, аларды аяшпайт. Ошого бир үй бүлөнү дагы мындай өзүбүз өндүрүш кылып туруп, Баткен областында чоң бир ишкана куруп, завод куруп, калдыксыз өндүрүш кылып туруп, ошол жакта бир үй бүлөнү дагы калтырсак биз, ошол мындай жеңиш, чоң жеңиш болот да биз үчүнчү. Анан калдыксыз өндүрүш кылуу бул чоң максат. Бирок ал мындай сразу боло турган нерсе эмес да, бат эле болбойт. Бирок канча болсо да аракет кылыш керек ошол нерсеге. Анткени бул экономикага да салым болот, адамдарды да мындай жаш балдардын да келечегине, өзүнүн мындай ишенимине, бүт баарына таасирин берет да. Анан ошол нерсени биз калдыксыз өндүрүш кылуу дегенде күрүчтөн бир эле күрүчтү упаковканы менен биз өзүбүздү чектегенди жакшы көрөбүз да. Болду, күрүчтү кылып алсам болду, ошол эле депчи. Чындыгында бул күрүчтүн унун чыгарса болот. Бул азыр экологичный таза сонун мындай спрос бар да бул нерсегечи. Анан күрүчтөн печенье чыгарса болот, ошо унун кошуп эле технологиясын чыгарыпчы. Анан косметикалык средстволорду чыгарса болот. Бул Япония, Корея күрүчтү жөн эле жакшы көрүшөт го. Ар бир тамак ашында да иштешет, и косметикаларына да кошушат, бүт нерсеге иштетишет да. Ошол нерсени дагы мен жакында бир нерсени ойлонуп аткам. Жөн эле ошол эле нерселер эмес, бул пищевой продукт, косметикалык продукт эмес. Бул күрүчтүн топонунан строительный материал дагы чыгат да. Азыркы учурда уже биздин айылда Жумабай деген агабыз чыгарат ушинтипчи. Ооба, сынчблок. Биз топонду бекер беребиз ага. Бекер. Ооба, бекер вообще. Анткени топон буга чейин тонналап калып кетчү жөн эле.
таштанды болуп ал күйбөйт да, эчтеке болбойт. Күйбөгөндүгү үчүн бул экологияга да зыян да, адамдардын өзүнө, айылдын тургундарына зыян. Жана биз азыр кандай кылып атабыз, смог менен дем алгандай эле ошондой эле да, зыян келтирет. Ошондуктан биз бесплатно берип атабыз. Кадам жайда 2 жерде чыгарат азыр. 2 айылда чыгарат ушундай сынч блокторду. А бул болсо экологичный продукт болуп атат да. Ден соолукка дагы, экономикалык жактан дагы мындай жакшы пайда. Пескоблок кымбат болсо, сынч блок арзаныраак болот да. И при этом кышында жылуу, жазында салкындык берет. Үйлөр күн сайын курулуп атпайбы бизде? Кийин бара ушул нерсеге өтүш керек да, өзүбүздүн өндүрүштү колдош керек. Туура айтасыз. Азыр эми чакан болсо да бизнес түптөлүп калды да. Анан кол алдыңызда канча адам иштейт, жана алардын эгер сыр болбосо максималдуу жана минималдуу айлык маянасы айтсаңыз. Азыркы учурда эми 10го жакын адам иштейт да биздечи. Маркетингди өзүм алып жүрөм. Бүт нерсеге өзүм болуп, бирок уже агам дагы кичине жардам берип баштады. Үй бүлө дагы көрдү да, ишенди өздөрү дагынчы. Мурун деп колдоп эле мындай кичине сомнение болсо, азыр уже мындай Алина молодец бол, давай дейт эле да. А биринчи мен жанагы рекламаларды тартып баштаганда деле эч ким түшүнчү эмес да. Эмнеге кылып атасың? Лучше андан көрө мындай жөн эле барып адамдар менен сүйлөштүчү. А менде жана чайханаларга барып айткан сайын алар мынтип жок биз албайбыз, эме кылбайбыз дегенде айта берчүмүн да, бир күн келет ушулар мага өздөрү кайрылат депчи. Анан ошондой эле болуп атат азыр акырындан. Өздөрү кайрылышып атат, өздөрү келишип атат. Экспортко дагы чоң көп мүмкүнчүлүктөр болуп атат да азыр чыгууга. Бизнес жөнүндө сөз кылар десем, жанагы жеке жашооңуз жөнүндө да сөз кылайт эле. Жигитиңиз барбы? Канча жашыңызда турмуш куруп андап жатасыз? Жок, азыркы учурда жигитим жок. Анан мындай пландаган эле оюм жок да, үй бүлө курам депчи азыркы учурда. Анан билбейм, эми буйруган күнү жакшы бир түшүнүктүү адамды жолуктурсам, жакшы көргөн адам жолуктурсам, анан турмуш курам дейм го. Бирок 24-25 жашта деп ойлойм. Анткени ылайыктуу деп. Анткени менин оюмча шашпаш керек. Анан бизнесте болгондо ал уже жеке жашооңо кичине убакыт жетишпей калат го дейм. Жетишпейт, анан системага коймоюнча бул ишти билбейм канча жыл өтөт. Өзүмө мындай буюрса 3 жыл берип атам. Системага коюп, ушул жумушту мындай бир башкача деңгээлге чыгарам депчи. Ошого чыкмайынча азыр жеке жашоомду мындай кичине артта калтырып коюп атам. Ошо. Негизи түштүк тарапта 18 жаштан кийин эле турмушка чык деген сөздөр болот эмеспи? Чогалып кетесиңер деп. Эми башкалардан көп угам ал сөздүчү. Турмушка чыкпайсыңбы, эмне кылып жүрөсүң? Ой, бизнести кызга болбойт ал. Тем более агро тармакта. Жок, ай кылбай эле кой депчи. Анан ушунчалык мындай өзүмө дагы ишенимимди күчөттүм. Азыр эч ким сөзүн укпайм да. Өзүм туура көрүп атамбы, анан кылам. Анан эң башкысы мен үйдөгүлөр колдогондугу үчүн мындай үйдөгүлөр түртпөйт да. Сен чыгышың керек, сен мындай кылышың керек, ой, жашың өтүп кетип атат деген нерсе жок. Кудайга шүгүр, менин апам ушунчалык түшүнүктүү мындай аял да. Түшүнүктүү айым, анан бүт нерсени түшүнөт, колдойт, бар жоктон өзүнүн кеңештерин берет. Анан кичинелигимден мени жанагындай басынтып эмес, сен кызсың, сен аялсың, сен мындай инсансың деп өстүргөн да. Сен бир туруктуу личность дегендейчи. Сен личностьтин эч кимге мындай өзүңдү басынтканы жол бербе деген да. Ошого мен ушунчалык апама мындай ыраазымын. Мени жаш убагымда да атасыз калгандыгыма байланыштуу мындай ошого карабай мынтип билдирген эмес да. Сүйүүнү дагы, мээримди дагы, ишенимди дагы, колдоону дагы 1000% берген да магачы. Ушинтип айтып, кызым бол, ишенем мен сага, давай, бирдемке болсо деле, жок болсо, бир жака кетип калсам, мен мынаны кылайын деп атам десем, хорошо, давай, кыла бер, кылып көр.
өзүңө жагып атабы, өзүңө эме болуп атабы, кылып көр дейтчү да. Анан мен көп көрөм да, бирок башкача айылдарда особенно. Ар кандай үй бүлөлүк ситуациялар болот, көбүнчө кыздарды басынтат. Кыргызстандачы. Мындай жок, сен сүйлөбөшүң керек, эл эмне дейт. Ооба, өзүңдүн оюңду тыйып жүрүшүң керек. Сен сүйлөбөшүң керек. Сен мындайсың, андайсың деп мындай чектөөлөрдү коюп салышкан да. Ошого мен, если азыр мындай интервьюну мындай үй бүлөлүк айымдар, энелер, аталар көрүп атса да айтып кетет элем да, мындай чын жүрөктөн кызга колдоо керек. Кызга колдоо, ооба, кызга 40 үйдөн колдоо керек. Бул колдоо болсо кыз өнүгүп өсүп, жаңы мындай вершиналарды эме кылат да. Багындырат, ооба, багындырат. Кызга максат койбо, же мындай да биздечи, чоң максат койбо дейт. Чектөө коюп коет, чоң максат койбо депчи, кыздарда гана эмес, балдарда да. Чоң максат коюуга мындай тыюу салынгандай да. Анын баары басынтып баштайт. Жок, эмне кыласың аны, эмнеге керек деп. Чындыгында келгенде, бул чоң максат коюш керек. Ошого мындай өзүңө ишенип атасыңбы? Өзүңө мындай күчүң барбы? Бул максат сага оюңа келип атканы уже бул бир Кудайдан эме да, знак да. Анан ошону берилип атса, бул нерсени кылыш керек, сен колуңдан келет да. Эч качан мындай токтобош керек экен. Мен бул нерсени кылып атып, ушунчалык ар кандай сөздөрдү уктум. Ой, мындай жаман сөздөр деле болду, жаман ойлор болду. Элементарно мен жана инвестицияны тартып атканда ар кандай жаман ойлор менен да мындай эме кылышат экен да, адамдарчы. Кандай эме кылып атасың, эмне кылып атасың? Эми жаш кыз болгонуңда коркуп калат экенсиң, даже кыздарга бул Кыргызстанда бизнес кылса болобу өзү негизи, же мындай бир закон чыгарыш керекпи депчи. Болбойт дегендей эле ошондой мындай тоготпогондой кылышат экен да баарычы. Ошого карабай мен дагы бир мындай идея келген да магачы. Если мен ушу ишим жүрүшүп жакшы болуп кетсе, ушу жакшы ишкер айым болсом, мен башка кыздарга дагы мындай ишеним боло алам да, башка кыздарга дагы мындай башка кыздар шыктандырып, чоң нерседен коркпогула, кыялдангыла, кылгыла, аракет кылга деп мындай умтулууга бир пример болом деген да. Анан кийин буюрса иштер жүрүшүп жакшы болуп кетсе, өзүм дагы колдоо көрсөтөм дейм. Анткени мен учурда айымдардан, эркектерден гана эмес, айымдардан дагы колдоо көргөн эмесмин да. Сен кызсың, сен мындайсың, сен таянарың кимиң бар деген сөздү уккам да. Ошончолук мындай каттуу тийген ошол сөзчү. Сен кимге таяна аласың депчи. Мындай сен болбосоң ким кылат бул ишти? Сен кылбасаң бул ким эме кылат деп ошол сөздү уккандан кийин мындай биринчи түшүнгөн эмесмин. Биринчи сразу шоковый состоянияда анча жете бербейт го. Кийин анан канча түндөр ыйладым, канча күндөр ыйладым. Анан ошондо өзүм айткам да, мен таянарым бул Кудай. Мен Кудайга гана таяна алам. Мен өзүмө таянам. И мындай сөздөргө мен деп маани бербесим керек. Bunday сөздөргө маани берсем, анда бир эле деңгээлде калып кетишим керек. Ошолордун оюн угуп, бир жакта токтоп калышым керек экен да. Ошон үчүн эчтеке карабай мен аларга өчөшпөйм дедим. Эчтеке кылбайм, мындай эме просто аракет кылып, кийин өздөрү көрүшөт дедим да. Өздөрү көрүшөт, өздөрү эстешет дедим. Ошо. Ошондуктан баягы пландарыңызды барак бетине жазып турасызбы? Ооба, ар дайым мен ошо апам мугалим да. Апам мугалим болгондуктан постоянно жанагындай блокнотту, дневниктерди жазчу да. Анан мен да ошону көрүп өскөм да. Кичинелигимден көрүп өскөм дагы, анан ушуну жазыш керек экен деп 6-класстан баштап мен өзүм жанагындай кыялдарымды жазып баштагам. Кыялдарымды, анан күнүмдүк өткөн окуяларды, кандай болду, эмне болду, жана мектепте мен эжеке урушуп койду деген жазууларым деле бар да. Ушинтип койду, бирок мен ага деле эме болгон жокмун депчи. Анан ушинтип туруп, азырга чейин жазам да. Ошол кичинелигимден калган мындай привычка менде азырга чейин бар да. Азыр деле постоянно вот Кудайга шүгүр, ушунчалык мындай ыраазымын. Жылдын башында жазганмын.
жок, мурунку жылдын аягында экен. Жазган пландарым азыр мындай ачып байкасам көп эле болуп атат да. Хотя мен ал планды жазып аткам. Ооба. Баары орундалды. 80% орундалган да баары. Анан көрүп туруп мындай сүйнөсүн да. Кантип эле мындай кыялданыш керек экен, кыялыңа ишенишиң керек экен депчи. Ошондой болду. Сонун анан дагы бир чоң түрткү болгон бул өзүмдүн Инстаграмда блог баштаганым болду. Анткени мындай азыр 15 миңден кичине ашып калды. Ооба. 4 ай болду ачканыма. Ошо 4 ай мурун жана акимиятка киресиң же башка жакка киресиң, эч макул беребиз, жок дебейт эч качан. Макул беребиз, кылабыз, бирок жыйынтык жок да. Жыйынтык жок болгондугунан анан кантип мен элге мынтип таанылтабам өзүмдүн брендимди. Кантип мен өзүм идеям жөнүндө мынтип айтып чыга алам деген ойдон баары башталып, мен бир ошо тааныш агам бар эле ушул сферадан. Айтканда, Алина, сен өзүңдүн дагы личный блогуңду башташың керек. Өз блогуңду баштап ошол жакта айтып баштасаң, сенин окуяң дагы бирөөлөргө мындай мотивация болот. Кээ бир кыздарды шыктандырат деп айтканда анан ойлонуп, хорошо деп баштагам да. Анда деле коркуп кантип баштайм, эмнени сүйлөйм депчи. Анан азыркы учурда ошо 15 миң катталуучум бар. И ошол катталуучулар бир туугандай эле болуп калат экен да сагачы. Күйүгүп, Алина, бул сенде баары болот. Мен башкалардан албаган, өзүм жакындарымдан албаган колдоону ошол учурда башкалардан алдым да. Анан биз азыр чет өлкөдө жүрөбүз, Кореяда дейт бир катталуучум. Тартып упаковканы жөнөтүп атпайбы, мага ушундай упаковкалар бар экен, бизде деле ушундай кылса болобу? Силер деле кылгыла, же мындай менин чайханам бар, именно сенин күрүчүңдөн алалычы дейт да. Сенин күрүчүңдөн алалы, карындаш, колдойбу сени депчи. Анан ушунчалык мындай жүрөгүм жылып калат экен. Бул айтып чыксаң, көрсөтсөң, элдерге көрсөтсөң колдоо болот экен депчи. Ошондон кийин анан көп мүмкүнчүлүктөр, көп эшиктер ачылды да магачы. 4 ай мурун ошо эң маанилүү кадам болду деп эсептесем да болот, ошол блогду баштаганымчы. Бизде жетишпейт экен да жанагындай бизнести айтып берип, чындыгында мындай кыйынчылыктарын да көрсөткөн адамдарчы. Баары эле сразу мындай бай болуп кеткен же бутка туруп кеткен бизнес оңой менен ачылбайт да. Мен билем, ар бир адамдын өзүнүн кыйынчылыгы бар да. Проблемалары бар, түшүктөрү бар, бүт баары бар. Бирок ошол нерсени башкалар көрбөйт да. Ишкерликте же бир маанилүү бир жетишкендиктерге жетишкенде ал нерсени адамдар көрбөйт. Ошондуктан анан мынандай экен, бул жөн эле мынантип жетип алды деп ошону көрө албастык башталат да. Негизинде башынан баштаганым бул сон болду да. Баары көрөт. Мен дагы иштеп жүргөм да бирөөнүн колунда. Бул окуя жөндөн жөн болуп кетпеген эмес. Даярданып жүргөм, ар кайсыл тармакта иштеп жүрүп, анан кантип ушинтип бир кичине мындай кайгылуу окуя болсо деле, бул нерсени ушу Кудай өзү сыноо катары бериптир да магачы. Анан ошону если жок, мен ала албайм, колумдан келбейт деп ошол моментте таштап койгонумда, азыр бул нерселер болбойт болчу да. Кыялдарымдагы, агамдын дагы кыялдары мындай орундалбайт болчу. Азыр Кудайга шүгүр, баары ойлогондой болуп атат да. Ачып калсам, иногда көрүп калам да, мурун агам блогерлерге же бирөөлөргө жазып жанагындай, анын деле максаттары жазылган болчу да. Ал деле постоянно ушундай дневниктерге жазчу, блокнотторго. Ошону карасам, болуптур да ошол нерселерчи. 1,5 жылдын ичинде ошол нерселер мындай көп мындай аткарылыптыр. Анан жакынкы арада мындай Новосибирскке пробный кылып жөнөткөн болчук да күрүчтү упаковка менен. Упаковка менен жөнөткөндө келип атам, жана коробкаларды өзүм алып баргам да, сүйлөшүп туруп, анан кайра өзүм алып барып, алар менен ушунчалык мындай эме болот экен, бир башкача сезим болот экен. Мынтип асманды карап коем да, азыр жаман сүйүнүп атса керек дейм да, мындай. Сүйүнүп атса керек, мени көрүп турса керек, баарын көрсө керек депчи. Анан ошого мындай кыялдарга ишениш керек экен.
канча кыйынчылыктар болсо деле токтобош керек экен да. Мен азыр дагы көп кыялдарым бар, максаттарым бар. Буюрса ошо Баткенде завод куруп туруп көптөгөн үй бүлөлөргө мындай иш орун түзүп бергим келет да. Бул алда койгон ой максаттар ооба, ушундай ооба. Калдыксыз өндүрүш кылгым келет. Буга чейин эч ким кылбаган нерсени ошону кылам буюрса. Чын жүрөктөн ишенем. Ушул сиздерге да рахмат. Чоң мындай колдоо көрсөтүп атасыздар да. Бир күнү деле көрүп туруп жана башка жактан чыгып калсам деле, рекламадан чыгып калсам же ушундай медиа тармактан көрүшүп эме кылышып анан баары айтышат да, мен сени мындай ушул жактан көрдүм, мен ушул жактан катталдым сага депчи. Баары мындай ушунчалык азыр мындай колдоосун көрсөтүп атат. Ооба. Жолдор ачылып аткандай да. Чын жүрөктөн, чын ниет менен аракет кылып атканым акырындан уже түшүмүн берип аткандай сезилет. Сизге да чоң рахмат, Алина. Ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиз. Мындан да албан ийгиликтерди багынта бериңиз. Ошол бизде өзүңүз айтып кетпедиңизби, баягы бизнес-ледилер аз депчи. Ошолордун сап башында турган кыргыз кыздарына үлгү боло ала турчу чоң ишкер айымдардын катарында уктаңыз. Чоң рахмат. Рахмат, чоң. Убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңиз үчүн. Сиздерге да рахмат, чоң. Сиздерге да чоң ийгиликтерди каалайм. Өнүгүп өсө бериңиздер.